Ырчы Анжелика саясий партия ачууну көздөөдө. Белгилүү ырчы алып баруучу Анжелика өзүнүн жеке Instagram баракчасы партия ачуу демилгесин жазып чыкты. Ал күчтүү айымдар, биз аракет кылсак кандай, Валериянын демилгеси мага жакты деп жазган ырчы. Россиянын белгилүү эстрада ырчысы Валерия да күчтүү айымдар аттуу саясий партия түзгөнүн жар салган. Эскерте кетсек, жакында эле Чыпалак Батыр да Күч мен деген саясий партия ачып, программасына элге жарыя кылган эле. Маалымат булагы Аргумент чекиркежи. Арсен ырчы жубайымды Кудайдын белеги деп кабыл алдым. 10 жылдан бери сахнада жүргөн, угармандарына жагымдуу ырларын арнап, популярдуулугун жоготпой келе жаткан таланттуу ырчыларыбыздын катарын Арсен да толуктайт. Арсен мырза үй бүлө кургандан бери кенен отуруп маектеше элекпиз. Кызы тууралуу өзгөчө сезимдерди, чыгармачылык пландары жана жубайына карата ыраазычылыгын ушул маекте. Арсен салам, көптөн бери маектеше элекпиз. Жаңылыктарыңыз көп болсо керек. Салам, оба жаңылыктарым көп. Сары ой деген элдин ыры жаңылап классикалык жанрда жаздырдым. Бул ырды жакында угасыздар. Көпчүлүктүн жүрөгүнөн түнөк табат деп ойлойм. Андан тышкары джаз, фанк стилинде, орус жана англис тилдериндеги ырлардын турган мини альбом жаздырып жатам. Бул мен үчүн эксперимент. Буюрса жай айларына чейин чыгып калат. Ошондо англис тилинде кавер ырдайсызбы? Жок, жаңы ырларды жазып жатабыз. Бул жанрда орусча, англисче ырларын сөзүн жазган акындарды табыш бир аз кыйын болду, бирок табылып жатат. Англисче ыр демекчи, сизди ырдоо стилиңизди, үнүңүздү англиялык ырчы Лемарга окшоштурам. Туура, мен көп кишиден угам. Өзүм дагы эң биринчи жолу англис тилинде Лемардын If there is any justice, эгер адилеттүүлүк болсо деген ырын ырдап чыккам. Анда жакында сахнадан кыргыз Лемарды көрөт экенбиз да. Буйруса, Голос, X Factor сынактарын катышуу кыялыңыз бар экенин айтып келесиз. Качан ишке ашырган турасыз? Бул сынактарга КМШ өлкөлөрүнөн эмес, Европанын чөлкөмдөрүнө катышкым келет. Мындай кадамдарда шашпаш керек деп ойлойм. Даярдыксыз барып алып уят болгум келбейт. Ошондуктан 2-3 жыл болобу толук даяр болгондон кийин катышам. Көпчүлүк ырчылар эл аралык сынактарга катышууда мамлекет тараптан колдоо жок экенин айтып келишет. Биз ар бир нерсени өзүбүз үчүн жасайбыз да. Мен мамлекет, жеке ишкерлер колдоо көрсөтөбү же жокпу деп ойлонбойм. Ошол эл учурда өлкөнүн атын чыгып, желегин желбиретип жаткандан кийин өлкө да кызыктар болуп, колдоо көрсөтсө, чоң стимул болмок. Бизде маданиятка көп көңүл бурулбайт. 2011-жылы Айбек Замиров менен жаңы толкун сынагына катышып, 4-орунду багындыргансыздар. Ошол учурдагы президент Роза Отунбаев сиздерге колдоо көрсөтөрүн, Лондондо музыкалык билим алууңуздарга жардам берерин айткан эле. Ал убада аткарылбай калдыбы? Сөз бойдон калып калды. Анткени ал учурда президенттер алмашып жаткан болчу. Ошол иштерге алаксып кетишти го. Биз деле сураган жокпуз. Алар да бул маселеге кайрылышканы жок. Обончу аткаруучу Түмөнбай Кодошовдун маек алганыбызда ал киши курсагы ток, кийими бүтүн жыргап жашап жатканда эч ким чыгармачылык менен алектенбейт. Жан дүйнөн кыйналганда чыгармачылык менен алек болосун деген эле. Сиз да ошондойсузбу? Мага айланамда болуп жаткан ар бир окуя муза болуп бере алат. Тескерисинче, курсак ток, акча көп болсо курсак акча кездегене караганда жакшы идеялар келет. Жеке жашооңузга кайрылсак, кызыңыз Алия кандай чоңоюп жатат, кандай ата экенсиз? Кызыма 8 ай болду, өнөрү чыгып калды. Жумуштан келсем кубанып тосуп алып жумушка кетерди ыйлап, баарын түшүнө баштады. Кызым менен ойногон, уйкудан ойгонсом кичинекей болуп жанымда жатканы, кылыктарын көрүү өзүнчө бир керемет. Кудайга 1000 мертебе шүгүр кылам. Бактылуу кыз болсун. Үйлөнгөндөн кийин жашооңузда эмнелер өзгөрдү? Мен негизги эле көп убактымды жумушка арнайм. Үйлөнгөндөн кийин үйгө барышым керек экенине, жубайыма көңүл бурушум керек экенине көнө албай, бир аз кыйналдым. Азыр өз нугуна түшө баштады. Токтолдум, ашыкча акча коротпой калдым. Кыскасы баары тартибини менен болуп калды. Бир ирет жаш кызга үйлөнгүм келет деген элиңиз кыялыңызга жеттиңиз, Кудайдын буйругу экен өзүмдөн 7 жаш кичүү кызга үйлөндүм. Мындайда ортодо сый болот. Кээде жубайымдын аң сезими меникинден улуудай сезилет. Үй бүлөдө аял киши көп нерсе көз каранды экен. Аял киши акылдуу болсо үй бүлөдө баарын сонун болот. Жубайым токтуу, акылдуу киши. Мага аябай жагат. Сиздерге маек бергенде башкача ойлонуп сүйлөсөм керек. Азыр антип сүйлөбөй болчумун. Оба, мен кыялымдагы адамга жолуктум. Бактылуумун. Ушул сезим эч качан кетпесе экен. Бегайымды бир көргөндө эле сиздин адамыңыз экенин сездиңиз беле?
Бегайымды алгачкы жолукканда эле жактыргам, сүйлөшүп жүргөндө андан да жагып калды. Ошол учурда жумушумда, жан дүйнөмдө кризис болуп жаткан. Бегайым жардам берип, түшүнүп колдоо көрсөттү. Мага кылган мамилеси жакты. Ошол кризис учурунда мага жолуккан жубайымды Кудайдын белеги деп кабыл алдым. Мен ага жасалмасыз, кандай болсом ошондой көрүндүм. Дегеним, биз мамиле куруп баштаганда жакшы жагыбызды гана көрсөткөнгө аракет кылабыз. Кыздарга жакшы унаа айдап барып, жакшы жерлерге алып барып, акылдуу сүйлөп, чөнтөгүбүздө акча көп экенин көрсөтүп дегендей. Атайын эмес, болгону баарыбыз жакшы жашоону каалайбыз. Кандай жашагыбыз келсе, ошону көрсөткөнгө аракет кылабыз. Учурдан пайдаланып, жаңы мамиле куруп жаткандарга кичинекей кеңеш берип кетким келет. Мамиле куруп жаткан адамдарга чыныгы жүзүңөрдү көрсөткүлө. Ошондо баш кошкондо жеңил болот. Сүйүшүп бири экинчисине артынан чуркап жүрүп үйлөнгөндөрдү көп көрдүм. Анан үйлөнгөндөн кийин маскалар чечилгенде бири-бирине чыныгы жүзүн көрүп, кантип ушул адам менен турмуш курдум деп таң калышат. Сиз кичинеңизде көп кыйынчылыкты башыңыздан көргөнүңүздү айтып келесиз. Бала чакта көргөн кыйынчылыктары кийин терс таасирин тийгизет дешет. Ошол соккулардан толук айыгып чыкса болот бекен? Ата-эненин тарбиясы башка, жашоонун тарбиясы башка. Мен жашоонун тарбиясын көрдүм. Ошол себептен ушундай деңгээлге жеттим деп ойлодум. Кичине кезимде колдоо көрсөткөн адамдар болгон жок. Айрым учурда эжемдер, тааныбаган адамдар жардам беришкен. Азыр бала чагымда көргөн кыйынчылыктарды өзүмдүн балдарыма көрсөтпөйүн, камкор ата болоюн. Мен жетпей калган нерселерге балдарым жетсин деп аракет кылам. Ата-энеси менен чоңойгондордун көбү мен түшүнгөн айрым нерселерди түшүнбөшү мүмкүн. Ушундай ойдо болгондон кыйынчылык көрүп чоңойгонумду позитивдүү кабыл алам. Маегиңизге рахмат, бактылуу болуңуз. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Гүлнур Сатылганова бети жок, уяты жок, алдамчы, аферист деп кимге жиненди? Эстрада ырчысы, эл артисти Гүлнур Сатылганова анын атын сатып, социалдык тармактарда өз продукциясын жарнамалагандарга жини келди. Бул тууралуу ырчы Instagram баракчасына жазып чыкты. Көрсө Black Lat деген кофени жарнамалагандар ырчынын эски сүрөттөрүн өз кызыкчылыгына колдонушкан. Ичпегиле, бул бети жок, уяты жок, алдамчы аферисттер. Black Latte деген реклама калп реклама, ишенбегиле. Менин атымды, эски сүрөтүмдү колдонушуп, фотошоп кылышып алдап, элдин башын айлантып бизнес кылып жатышат деп жазды ал. Ырчы бул продукцияны ичмек тургай көрбөгөнүн айтты. Ал күйөрмандарына кайрылып, алдамчылардын торун түшпөгүлө деп чакырды. Маалымат булагы Барометр Чекит KG.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.